Assalamu alaikum dostlar. Жалпы интернет сүйүүчүлөрү. Бүгүн Сопы-Коргон айылында өтө сонун жаңылык. Жаңыдан баня курулду. Азыр биз сиздерге баняны толук алып, жана байланыш телефондорун экран астына чыгарып коебуз. Бул баня мына футбол аянтчасынын жанындагы чоң зданиянын ичинде жайгашкан. Достор, биз азыр баняга келдик. Банянын ичи жалпысынан 3 бөлмөдөн бөлүнгөн. Эң биринчи бөлмө бул раздевалка, чечинүүчү жай, атайын отуруучу отургучтар. Жана бул раздевалкадагы потолоктун бир өзгөчөлүгү бир жагына уклон болуп атайын жасалган. Себеби адамдар кийингенде суу тамчылап үстүнө түшпөш үчүн. Ал эми экинчи бөлмө бул атайын жуунучу жай. Кафелдер менен атайын стеналар коюлган. Жана отопление, жылуулук сактоочу. Ал эми үчүнчү бөлүгү бул пар. Бул печка. Кадимки эле шаарлардагы чоң банялардын печкелеринен коюлган. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул пардын потологу. Пардагы потолок бул тактайдан атайын коюлду. Себеби үстүдө буу болуп, адамдардын үстүнө тамчылагыш үчүн атайын тактайдан коюлган. Ал эми бул стебенканын үстүнө такталар коюлуп, пар кылган учурда бир адам жатып алып, кеңири парда жаса болчудай. Бунун ээндигин караңыздар, бир адам кеңири жатканга ыңгайлаштырылган. Ал бул таштар болсо, атайын парга чачуу үчүн атайын коюлду. Бул банянын экинчи тарабы дагы бар. Жалпысынан женский, мужской деп атаса дагы болот. Бул баняга келген адамдардын саны ичине бир 10-15 адам кеңири батчудай. 10-15 адам келип жуунса болот. Андай эмесе экинчи тарабын тартабыз. Экинчи тарабына келдик. Экинчи тарабы дагы алгачкы комнатасы, наркы комнатадагыдай эле атайын раздевалка, чечинүүчү жай. Андан кийинки экинчи бөлмөсү жуунучу жай. Бул жагы деле аркы тараптагыдай окшош. Анан атайын пар үчүн таштар тизилген. Ошол мештин чоңдугу караңыздар. Наркы комнатадан берки комнатага чейин чыгып турат. Бул ступенькалар атайын парда отуруп, ушул жерде жууна турган, бул ыңгайлаштырылган. Дагы бир өзгөчөлүгү ошо аркы комнатага окшоштугу, ошол потолоктордун тактайдан жасалгандыгы. Бул болуп адамдарга кайра түшпөш үчүн. Мынакей туугандар, келиңиздер, бул баня ишке кирди. Байланыш телефондорунун экран алдына жазабыз. Ошол байланышып келип жуунуп кетсеңиздер болот.